Жапаровдун белекке алган Усубалиевдин автоунаасы музейге тапшырылды. Жаңы мэр Эрмек Нургазиев 1 саатка жетпей кызматынан алынды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кабинеттерге анын эмес Разаковдун сүрөтүн илүүгө чакырды. Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа борборунун айтмакчы программасы күндүн орунтуу жаңылыктарын айтып беребиз. Сиздер менен мен Айпери Шенкулова. Жапаров белекке алган Усубалиевдин автоунаасын музейге тапшырды. Өлкө башчыга Турдакун Усубалиевдин автокөлүгүн Кочкор районунан келген Бакай аттуу киши тапшырган. Президент Садыр Жапаров белгилүү саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин автоунаасын белекке алганын, бирок аны музейге тапшырууну ылайык көрүп турганын билдирген. Бул тууралуу өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу кабарлаган. Өлкө башчыбы Садыр Жапаровга белекке келген Турдакун Усубалиевдин автоунаасын музейге тапшырып берди. Иш чарага Жапаров өзү катышкан жок. Бул барыңыздар сурап аткан машина боюнча бул машинаны Жуманасыр деген Кочкор районунун аксакал, азыр бар аксакал, ошо райисполком болуп, райком болуп жүргөндө ошондо алып 42 жыл сактап койгон экен. Анан кийин ошо Кудайдын буйругу менен ошо машинаны бүгүн өзүм алып 2 жыл жазаттым. Көп нерселерин абдан тетиктерин таба албай, Москвадан да заказ берип, аябай жакшы аракет кылып, жакшы кылып жазатты ошо. Ошол кыскача. Кишилер сурап берет, эмнеге бердиңиз? Может, кээ бирлер ойлойт, кызматка, жагалдануу депчи. Ачык айтканда азыр өзүмдүн канча жылдан бери өзүбүздүн ата мекенди көндүрүштө кызмат кылабыз. Барыңыздар билсе керек, өзүбүздүн продукциябыз бар. Бул машинаны мен алганда ушунчалык ырымдап, жазатып, бүт этиптен жазаткандан койгондо буга чейинки президенттерге деле бермекмин, ачык айтканда. Анда уже алга чейинки президенттер көргөндө аларга уже жагалдануу деген система жок болчу да. Анан бул кишиге мен берген себеби бирден бул кишиге берген сөздүн бул элдик президент болду деп айта алам. Мен да ойлодум. Кудайым буйрса бул нерсени президентке берген себеби буга чейин иштеп кеткен президенттерди бул президент пример кыла албайт. Качып кеткен. Анткени бар тең Мусаилов атабыз 25 жыл башкарган. Ошо 25 жыл башкарган нерсени баягы мен алдым, мына татуктуу, бирок мамлекетке, элге ушундай сыймык үчүн бердим. Бул чоң нерсе да, ачык айтканда. Анткени өзү алып туруп, мына элге деп туруп коюп атат. Муну эл таразалап, ошо өзү дагы намыскөйлүк менен Кыргыз Республикасын өнүктүрүп, жанагы биздин эң чоң мамлекеттерге, байыган мамлекеттерге жетсек деген ой менен бердим. Айттым, сиз ушундай 25 жыл Турдакун Мусаилов атабыздай татуктуу президент болуңуз. Мен дагы абдан чынын айтканда сүйүнүп атам. Бул чоң тарыхый нерсе. Анткени ошол машинаны алып туруп, бирок элдин астына коюп атат. Эми тебетен баягы, баш кийим деп коет ошо ырымдап, тебетей кийип. Карагыла, мына 0 деген бар. 0 деген бар. Мага рахмат кетет расмын болот. Жапаров 0001 ФИА номерлүү автоунаа 1970 жылы Турдакун Усубалиевке берилген экен. Темир тулпар бир нече жыл тебилип, кийин Кочкордогу жердештеринин колунда көздүн карегиндей сакталып турган. Мени суктандырганы машина дале жапжаңа, жакшы каралган экен. Кадимкидей от алып тепсең Турдакун Усубалиевдин учурундагыдай эле зуулдайт деп жазган Жапаров. Жаңы мэр Эрмек Нургазиев 1 саатка жетпей кызматынан алынды. Это фиаско, братан. Я так и знал, что ты только так можешь поступить. Нургазиев аталган кызматка өкмөт башчы Улукбек Мариповдун чечими менен убактылуу келген. Бирок арадан 1 саат өткөндөн кийин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өзүнүн Instagram баракчасына мэрлик кызмат боюнча билдирүү жазды. Албетте, жаш таза идеалуу кадрлар көп. Маектеше келсең, жүзү жарык иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес деди Жапаров. Нургазиев ажообуздун айтканын фейк деп сыпаттап, иш ордунда экендигин билдирген. Мен ушинткенден жеңе деп каласыңар да. Достойныраак болбойсуң.
Бас жүргүйгө барып чечели. Кыргызстанда 3 ай сайын өкмөт башчы мэр алмашып турбаса жашоо маңызын жоготуп койчудай. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кабинеттерге анын эмес, Разаковдун сүрөтүн илүүгө чакырды. Кана бир даң жооп берчи сен. Кайча. Кыргызстандын мамлекет башчысы өлкө жарандарынын жашоо шартын мыкты деңгээлге көтөрүү үчүн азырынча бир дагы иш жасай электигин айткан. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди кабинетиңерге анын эмес, чыган саясатчылардын сүрөтүн илип алууга чакырган. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же молодец, какие же планы я придумаю. Ал бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик структураларда иштегендер, элдин биримдиги менен мамлекеттик бийликти элестеткен президенттин сүрөтүн кабинеттерге жана имараттарга илип келишкенин белгилеген. Ошондой эле президент Жусуп Абдрахманов жана Исхак Разаков сыяктуу мамлекеттин түптөлүшүнө чоң салымын кошкон чыгаан ишмерлердин сүрөттөрүн илүү максатка ылайык экендигин кошумчалаган. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз bizon.news. Ошондой эле социалдык тармактардан Bizon чекит KGZ деп издеп, акыркы кабарлар менен кабардар болуңуз.